Саламаттуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздер Москва Казакстан кирди чыкты кылганы ишеничтүү, тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Документтериңиздерди алдын ала кара тизмеден баарынан текшерип, өзү пересадкасы жок алып кирип чыгат. Андан да баса, эгерде менин атымдан, Алсуу Рустамованын атынан деп Бакыт агама кайрылсаңыздар, анда сиздерге жолго чыгуучу миграционный трудовой договорлор бекер жасалат. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналы катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта мигранттардын сим-карталары жабылууда. Орусияда чет элдик мигранттар 1-июлдан тарта уюлдук байланышсыз калышы мүмкүн. Колокольцев Орусияга пайдасы жок мигранттарды депортациялоого чакырды. Россияда кызамык, көкчөтөл менен ооругандардын саны бир нече эсеге көбөйдү. Мамлекеттик дума мигранттардын жашоосу үчүн жаңы шарттарды киргизүүнү сунуштады. Тактап айтканда, кеп батирде катталган ар бир адам үчүн чарчы метрди чектөө жөнүндө. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жакындарыңыз менен жакшы маанайда, жагымдуу атмосферада, эң башкысы суу үстүндө эс алып, же болбосо ар кандай маараке салтанатты өзгөчө белгилөөнү кааласаңыз, анда бизге кайрылыңыздар. Туулган күн, той маараке, кыз узатуу, кандай гана жакшы саамалык болбосун, өзгөчө, керемет элес калтырган бактылуу мүнөттөрдү биз менен өткөрүңүз. Табиатка суктанып, кыргыздын даамдуу тамактарынан даамсызып, көңүлдүү эс алып, чер жазып кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы байланыш номерлерине кайрылыңыз. Бактылуу мөөнөттөрүңүздү Бекболду мырзанын командасы менен өткөрүңүз. Ким эмне үчүн мигранттардын сим-карталарын жаап байланышсыз калтырат? Орусиядагы чет элдик мигранттар 1-июлдан тарта уюлдук байланышсыз калышы мүмкүн. Туура, алар сим-карталарды берүүнүн жаңы ыкмасына биометрикага өтпөсө, анткени менен айрым уюлдук операторлор иш менен алек болуп мигранттарга алдын ала бөгөт коюу тууралуу СМС билдирүүлөрдү жөнөтө башташты. Юрист Полина Гусятникова mck.ru менен болгон маегинде байланыш жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр жыл башынан бери эле күчүнө киргенин түшүндүрөт. Бирок алар Россиянын жарандарына эмес, мигранттарга гана тиешелүү. Быйыл жыл башынан бери мигранттар сим-карталарды биометрикалык маалыматтар боюнча гана сатып ала алышат. Ал эми мурда сатылып алынган номерлер биометрикалык маалыматтарды колдонуу менен өздүгүн тастыктоо талаптарына ылайык кайра катталууга тийиш. Биометрикалык маалыматтар миграциялык агымды көзөмөлдөөнү жеңилдетет деп эсептешет, деп түшүндүрөт Гусятникова. Сим-картаны кайра чыгаруу үчүн чет элдиктер СНИЛС алып, госуслугиге катталып, биометрикалык маалыматтарын ошол жерден катталуулары керек. Сим-карталарды чыгарууга талаптарды күчөтүү бул миграциялык агымдарга көзөмөлдүү күчөтүү боюнча мамлекеттик линиянын уландысы деп билдирди mck.ru агенттигине Демография, миграция жана региондук өнүгүү институтунун байкоочу кеңешинин төрагасы Юрий Крупнов. Колокольцев Орусияга пайдасы жок мигранттарды депортациялоого чакырды. Ички иштер министри Владимир Колокольцев орус коомуна пайдасыз мигранттар өлкөдөн чыгып кетиши керек деп билдирди. Министр мындай чет элдиктерди Россия Федерациясында иштебеген, билим албаган жана манжа изинен өтпөгөн жана орус тилин окубагандар деп атады. Мамлекеттик думанын саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Алексей Куриный да газета.ру басылмасына берген маегинде кызамык жана көкчөтөлгө каршы эмдөөдөн өтпөгөн чет элдиктерге өлкөгө кирүү жабык болушу керектигин, анткени алар инфекциянын булагы болуп калганын айтты. Иштебеген жана окубаган мигранттар, ошондой эле манжа изинен өтпөгөн жана орус тилин окубаган мигранттар Орусиядан чыгып кетүүгө тийиш. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин башчысы Владимир Колокольцев билдирди. Анын дареги жазылган видеону Ички иштер министрлигинин өкүлү Ирина Волк өзүнүн телеграм каналына жарыялады. Көчөлөрдө жана турак жай тармагында мыйзамсыз мигранттар болбошу керек. Жумушсуз калгандар, университеттен чыгарылгандар, манжа изинен өтпөгөндөр, тил үйрөнбөй жаткандар жана орус коомуна эч кандай пайдасы жоктор өлкөдөн чыгып кетиши керек деп баса белгиледи Колокольцев. Ички иштер министрлигинин башчысы ошондой эле алдын ала иштөө менен мигранттар арасындагы кылмыштуулукка каршы системалуу чараларды көрүүгө чакырды. Мындан тышкары министр миграция бөлүмүндөгү кезек күтүүлөрдөн арылуу керектигин белгиледи. Колокольцев кошумчалагандай, документтерди кабыл алуу жана иштеп чыгуу өз убагында жана ызы-чуусуз жүргүзүлүшү керек. Миграция бөлүмдөрүнө зыяратчылар чогулуп, муну менен жергиликтүү тургундардын терс реакциясын пайда кылган учурларды жоюш керек деп белгиледи ИИМ башчысы. ММКларда жана социалдык тармактарда маал-маалы менен пайда болгон кезек күткөндөрдүн фото сүрөттөрү жана видеолору кабыл алууну уюштуруудагы кемчиликтерди ачык көрсөтүп турат деп кошумчалады.
Буга чейин Ички иштер министрлиги да Орусияда жашаган мигрант балдардын кыйла бөлүгү мектепке барбай турганын билдирген. Россия Федерациясында жалпысынан 638.174 жашы жете элек балдар бар жана алардын саны азайып баратат, деди Россия Федерациясынын Ички иштер министринин орун басары Игорь Зубов. Орусияда мигранттардын айынан кызамык жана көкчөтөл менен ооругандар көбөйүүдө дейт. 11-июнда Орусиянын Илимдер академиясынын академиги Сеченов атындагы университетинин коомдук саламаттыкты сактоо институтунун эпидемиология жана далилдөө медицина бөлүмүнүн башчысы Николай Брико РТВ телеканалына Россияда кызамык жана көкчөтөл менен ооругандардын саны бир нече эсеге көбөйгөнүн айтты. Ооругандардын 90% же бир жолу эмдөөдөн өтпөгөндөр, үйүрдүн иммунитети төмөндөп кетти. Бул өлкөгө гана тиешелүү эмес, чет өлкөдөн келген эмгек мигранттары, туристтер, мажбурлап келген мигранттар эмдөөдөн өтпөгөндөр көп. Алар бул жерде ооруп, айланасындагыларга инфекциянын булагы болуп жатат, деди Брико. Орусия мигранттар үчүн жаңы шарттарды киргизүүнү пландап жатат. Мамлекеттик дума мигранттардын жашоосу үчүн жаңы шарттарды киргизүүнү сунуштады. Тактап айтканда, Геппатрде катталган ар бир адам үчүн чарчы метрди чектөө жөнүндө болуп жатканын РИА Новостиде билдирди. Ушундай эле чектөөлөр Орусияда көп кабаттуу үйлөрдө жайгашкан жатаканалар үчүн да киргизилет. Азыр биз резина батирлер менен гана эмес, резина жатаканалардагы өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдө да көйгөйлөрдү чечишибиз керек, деди мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Леонид Слуцкий. Анын айтымында азыр 500 батирлүү көп кабаттуу үйдө 1000 же андан көп мигранттарды кабыл ала турган жатаканалар сейрек эмес. Бул албетте жашоочулардын укуктарын бузат жана имараттын түйүндөрүнө чоң жүк түшүрөт. Буга байланыштуу чектөөлөрдү киргизүү зарыл, деп белгиледи парламентарий. Тиешелүү мыйзам долбоору парламенттин төмөнкү палатасынын кароосуна киргизүү үчүн даярдалып жатканын кошумчалады. Даярдалып жаткандагы бир мыйзам долбоорунда бардык чет элдик жарандардын өлкөгө келүү максатына жана узактыгына карабастан виза менен же визасыз өтүүдө милдеттүү түрдө манжа изин алуу жана сүрөткө тартуу каралган. Өлкөгө кимдер келе жатканын так түшүнүшүбүз керек. Ошондой жасалма паспорт маселеси өзүнөн өзү чечилет, деп жыйынтыктады Слуцкий. Буга чейин мамлекеттик дума мигранттарды анын ичинде бангизатын жана психоактивдүү заттарды колдонгондугу, ошондой эле жугуштуу оорулардын бар экендиги боюнча жыл сайын милдеттүү медициналык текшерүүнү киргизүүнү сунуштаган. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жакындарыңыз менен жакшы маанайда, жагымдуу атмосферада, эң башкысы суу үстүндө эс алып, же болбосо ар кандай маараке салтанатты өзгөчө белгилөөнү кааласаңыз, анда бизге кайрылыңыздар. Туулган күн, той маараке, кыз узатуу, кандай гана жакшы саамалык болбосун, өзгөчө, керемет элес калтырган бактылуу мүнөттөрдү биз менен өткөрүңүз. Табиатка суктанып, кыргыздын даамдуу тамактарынан даамсызып, көңүлдүү эс алып, чер жазып кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы байланыш номерлерине кайрылыңыз. Бактылуу мөөнөттөрүңүздү Бекболду мырзанын командасы менен өткөрүңүз.